Бакиевтің бийлигинин 8 айына Мы все или нет? Мы сегодня пойдем. Тагдырдын тамашасы ушундай экен. Колдоруп канга малынган кишилер азыр дагы бийлик башындагы жылуу жумшак отурушат. 2002 жылдын 17 марты Аксы районунун бардык айылдарынан депутат Азимбек Бекназаровдун күнөөсүз жерден саясий негизде камакка алынышына нааразы болгон эл Кербен айылын карай жөө бет алышкан. Бүгүн белим 8 жыл чындык издеп таппаганга кой жүрөгүм турата бүгүн мени وقني عذاب النار برحمتك يا الرحمن الرحيم آمين الله. Курултай бул биздин барыбыздыкы. Ошондуктан бул элдик курултай деп аталат. Жаңы түзүлгөн орган мына ошол бардык биздин өкүлдөрдү алып, барыбыздын башыбызды бириктирип, барыбыздын күчүбүздү бир жерге топтош керек. Мына ошондо биз жеңишке жетишебиз. Жеңиш биз тарапта болот. Туғаным, бийликтин оғынан, сотынан, түрмесінен қорқпастан тұрып, ертең бір күні Бакиевтерді құлату үшін дәрсіз бі? Құрманбек Бакиевтен бийлик өзінің баласына Максимге өтсін дегенге мақұлсыз бі? Кыргызстанды түгүнен бүтүндөй бүтпадыгы сатылып атат. Ошого макулсуз бу? Мен ойлойм, курултайдын бүгүн элдик курултайдын өтүп атканы мен мыйзам ченемдүү көрүнүш. Анткени бул курултайдын 10 курултайына мен катышкам, мына 11-де катышып атам, бул конок катары катышып атам, мына байкоочу катары. Мен ойлойм, канчалык көп жыйындар болсо, курултайлар болсо, чогулуштар болсо, бул только демократиянын салтанаты да, демократиянын принциби. Белгилери. Жаман жакшы бул жерде көп адамдар мына сынды айтып атат, башка ошондон көрө бийликтин өкүлдөрү, өкмөттөн, администрациядан келиш керек эле бул жерде. Келип тепки жесе дагы, катуу сөз укса дагы ошо жооп берип, диалог болуш керек эле да. Мен да аларга өкмөткө айттым, бирөөңөр барып койгула бияка, барып айтып койгула. Жалгыз эле баягы эмеде болуп эле дайыма мен барам. Силер да барып койгула десем, мына келеби деп ойлогом. Кимисине айттыңыз ушул сөздү? Мисалы, администрацияны айттым балдарга, чоңдоруна айттым, өкмөттүн чоңдоруна айттым. Акылбек Жапаровду айткан, эгерде мага уруксат берсе барабыз дегенде сөзүн айткан. Эми уруксат берип Акылбек Жапаров жок дегенде, ол оңой жигит эмес. Алда келип койсо болот, келип Акылбекти жиберсе болот эле да. Карандай чай мененби, аккан суу мененби. Мына ошондуктан мен суранар элем, өтүнөр элем, бул сапар урматтуу мекендештер, биз мурдагыдай кемчилик кетирүүгө акыбыз жок. Бизге Кудай дагы андай укук бербейт, эл дагы бербейт. Ошондуктан ушул курултайды өткөрүп атканда, 17-сине коюп атканда биз абдан сүйлөштүк. Жана айтпадыңыздарбы? Бөлүнүп кетесиңер оппозицияда деп. Бул жолу биз бириктик. Бул жолу биз оппозициянын курултайы деп атаган жокпуз. Элдин курултайы дедик. Биз болгону уюштуруп бердик, дебилге көтөрдүк. Эл менен сиздер менен кеңешели дедик. Ошондуктан мен бул курултайды улуу казаттын курултайы Манас атанын деп атайт элем. Бұл мәселелер Бакиевке чоң қоңырау болуш керек. Бұларды аткарыш керек. Мына байкасаңар, ешкім аны кет деген жоқ бүгін. Мыйзамды негізінде жаша деп атат. Мыйзамды ыйык тут деп атат. Берген антыңан қайтпа деп атат. Мына бұл бойынша елдің күчі, елдің ички духу күчтүү, елдің ғана мүдөөсүнөн келген бийлик, ел койгон талапты аткарыш керек. Ел өз талаптарының аткарылышын 2010 жылдың 24 мартына элдик революциянын күнүнө чейин күтөт. Эгерде жакшылап укула, эгерде коюлган талаптар аткарылбай турган болсо, ар бир аймакта эл бийлигин калыбына келтирүү маселесин чечүү максатында элдик курултайларды өткөрүүгө элдин конституциялык жактан толук укугу бар. Эгемендүүлүк менен бийликтин бирден бир ээси эл. Мен ушул айтылгандарды колго салам. Ким макул болсо колуңуздарды көтөрүңүздөр. Кудай колдосын бизди. Теңир жолубузду ачты.
elimin dalı